Саламатсызбы, Эрлан мырза. Саламатсыздар. Көкбөрү федерацияга 2023-жылы келдиңиз. Жай айында шайланып келдиңиз окшойт. Август айы. Сиз келгендеги алгачкы турнир. Мен жаңы аралашып баштаганда жаңы негизи дүйнөлүк чемпионаттан баштап жардам берип баштадым. Ал убакта Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Жумабеков Дастан Арысбекович болчу, Чогуу кеңештин депутаты. Ынтымак командасынын жетекчиси Искендеров Асхат байке болчу. Ошол байкелериме жардам берип, аралашып дүйнөлүк чемпионатта баштадым толук. Президенттин кубогуна барып келдик. Ош жергесинде болуп өттү. Ал жактан да чемпион болуп келди ынтымак командасы. Ошодон бери келатабыз. Өзүбүз шайлангандан бери эки дос балам бар жанымда. Вице-президентибиз Нуржан Анет, бала кезде досум болот. Көкбөрүгө кызыккан, өзү республикалык олимпиадалык резерв колледжин бүтүргөн, спортто жүргөн, спортты түшүнгөн бала. Ынтымак командасынын жетекчиси Назаров Адилет досум болуп, федерацияда кызмат кылып келебиз. Катчубуз бар, өзүбүздөр билген Эрмек сайыпкерлерибиз, Чакан жааматыбыз менен иш кылып келебиз. Федерация мындай кенен чоң эле экенсиздер да, өкүлдөрү көп. Район жетекчилерибиз бар. Таласта 4 район бар. 4 район жетекчилери, вицелери, өздөрүнүн катчылары бар. Андан тышкары жааматыбыз ушул Көкбөрүгө кызмат кылып жүргөн айыл өкмөт башчылары бар. Көкбөрү командаларын жетектеп келген. Тыгыз байланыштасыздар. Тыгыз байланыштабыз. Жакшы экен. Анан сиз анда былтыркы президенттин кубогунан бери келатсаңыз, бул жолу 3-чү турнирди жеңипсиздер да. Негизи баягы областты жетектеп, мындай чоң команданы жетектеп, бул сиз үчүн кыйынчылык жаратпайбы? Эми бул өзүбүздүн кызыккан оюнубуз болгондон кийин ата бабаларыбыздан калган мурас деп, анын үстүнө ошо шайлаган элдин эм күчү бар. Ошонун кызыгуу менен эле жетишип келатат окшойбуз азыр. Бардык жакка өзүбүздүн да жумуштарыбыз бар андан тышкары. Хобби катары кабыл алабыз. Норузда жеңдиңиздер, 9-майда жеңдиңиздер. Быйылкы жылдын баягы мыкты командасы болуп, ынтымак командасы аталгандан кийин баягы улуттук көчмөндөр оюнуна сиздерди Көкбөрү курама командасынын түзүү мүмкүнчүлүгүн алдыңыздар. Курамды түздүңүздөр да азыркы учурда. Биз Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясы тарабынан Көкбөрү боюнча Кыргызстандын курама командасын түзүү жоопкерчилиги бизге Талас облусунун федерациясынан берилген. Кудай буйруса, состав түздүк курамын. Балдарды тандап алдык. Жогорку лиганын 6 командасынан мыкты деген балдар тандалып алынды. 20дай ат чогултуп азыр. Майдын 10-унан баштап сбордобуз, кудай буйруса. Буга чейин 1-июндан баштап башталат деп айтылды эле да. Эмне үчүн жылып кетти деген суроо. Бул балдардын жумуштарын бүтүрө алсын деп 2 ай толук сбор өтөлү деп, окумашылык сборун өтөлү деп сүйлөшүлгөн. Федерациянын башкармалык жааматы тарабынан. Бирок балдар чогулганча биз аттарды дайындап берели деп майдын 10-унан баштап эле Ысык көл жергесинде аттарыбыз, сайыпкерибиз, өз атчыларыбыз менен сбор өтүп атабыз аттарга. Мен барып келдим Ысык көл жергесине, баягы ынтымактын сарайында эле калыптыр, жогорку лиганын азыркы улуттук курамдын аттарын ошол жерде багып атсыздар. Сайыпкер да сиздердин сайыпкер. Анан азыр буга чейин айтып өттүңүз да, жигиттердин жумушуна байланыштуу
бир аз кечеңдеп атат депчи, баягы мамлекет тараптан эч кандай ошо жогорку лиган, то есть жогорку эмес, улуттук курамга деген жигиттерге айлык төлөнүп берилбейби? Акча маселелери негизи баягы 3 ай сбор кылсаңыздар, ошол убакыттын ичинде жигиттерге айлык маяна төлөнүп берилбейби мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан бөлүнөрүн билбейт экен, бирок азыркы күнгө чейин бөлүнүп берилген жок. Может, балким балдар чогулганда маселеге да токтойбуз, правление чогулуп. Бирок азыркы кеткен чыгымдардын баары биз өзүбүз Талас Федерациясы тарабынан жумшалып атат. Бул эле аттардын жем чөбү, ошол сарайдын арендасы, анткени өзүбүздүн ынтымактын базабыз Бишкек шаарынын четинде. Атайын ушу көчмөндөр оюндарына даярдык көрөлү Ысык көл жергесинде сарайды ижарага алганбыз, арендага. Анан 20 атты ошол жерде багып келатабыз. Сентябрь айына чейин. Болгон чыгымдардын баары, аттардын витаминдери, ошол эле ат баккан балдардын сайыпкерлерибиздин айлыктары азыр өзүбүз тараптан эле жумшалып атат. Быйыл чоттун баасы да кымбат экен. Ооба, биз да өзүбүз өтө кымбат кезинде алып отурбуз, элтирээк. Азыр бир аз арзандап калыптыр. Анан баягы көк барды сурабай эле коеюн, сизден көк бөрүнү эле сурайын. Көк бөрүдө жигиттер минчүү аттардын баардыгы даярбы? Бизде 18-20 ат бар. Бул мындайча айтканда расширенный состав дедик. Кээ бир балдар аттары тандалган балдардыкын өздөрүнө бирден эле ат койдук. Бул 7-8 бала. Жекеме жекеде аттарыбыз ынтымак командасынын тулпарлары. Анан кээ бир балдарга аттары келбеген балдарга 2-3 ат дайындашка туура келди да. Бул ошондо сиздер баягы ынтымак командасынан тышкары да жигиттер тандалып алынбадыбы? Ошол жигиттердин аттары азырынча так чечиле элек окшойт. Ошо 2-3 кармап аткан аттар ошол жигиттерге окшойт. Ооба, антип айтсак болот. Бирок ынтымак командасынын кээ бир балдарынын деле аттары 2-3 азыр. Ошол 20 аттын арасынан 12-ни тандап алып калабыз. Көк бөрү федерациясы тарабынан 7 областка, 2 шаарга 1 миллион сомдон бөлүнүп берилди деле. 1 миллион сомдон бөлүнүп берилген. Ошол Талас Федерациясы 1 миллион сомду кайсыл жакка жумшады деген суроону бергим келип атат. Эми 1 миллион сом биз негизи федерацияга келгенде болжол менен бир 10-12 миллион сомду бир жылдык планга койгонбуз. Өзүңүздөр билгендей, көк бөрү бул аябай Акчаны талап кылган спорт. Мисалы 12 эле баланы карабайсың, бул жерде 12 атты да караш керек болот. Азыр жогорку лигада оюн көрсөтчү аттардын баасы асман чапчык. Ошолор өзүбүздүн чыгымдарга 10-12 миллионду болжолдогонбуз. 2023-жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан биздин федерация, көк бөрү федерация тарабынан ар бир аймактарга, федерацияларга 1 миллион сомдон бөлүнгөн. Биз ал бөлүнгөн миллион сомду жогоруда айтып кеткендей, бизде областтын ичинде да 4 райондук федерациябыз бар. Райондук оюндарыбыз өтөт. Ошол командаларга бөлүп бердик. Дагы судьяларды окуттук оюндарда. Эл аралык даражада Калыс Эсенгул Бураков экөөбүз сабактарды өтүп, семинарларды өтүп, 1 ай даярдадык судьяларды. Калыстардын айлык акысын төлөдүк. Андан тышкары биздин райондук чемпионаттар бүткөндөн кийин эле республикалык райондор арасында чемпионат өтмөк февраль айында. Ошого биздин 4 райондун ичинен Талас районунун курама командасы областтын чемпиону болуп, областтын намысын коргоп Кыргызстанга келди. Ошол командага да жем чөбүнө, жол киресине, аттардын жол киресине жардам кылып, ошол миллион сомду сарптаганбыз. Андан тышкары өзүбүз да каражат бөлүп берип аттык. Ал жактан Талас районунун курама командасы ийгилик жаратып чемпион болду, райондор аралык чемпионаттын.
Ал да биз сыймыктанчу иш чара болду. Андан көп өтпөй эле Нооруз турнирине даярдыктар башталды. Биздин областтан жалпысынан 11 команда келди, катышты Нооруз турнирине. Аларга облустук федерация тарабынан ар бир командага 100 000 сомдон бөлүп бердик каражат. Ай, Ушу балдардын келип кеткен жол киреси, чыгымдары ар бир команданын областтын курама командасы бул ынтымакта. Ынтымакты тартып жүрүп өзүнүн достору менен анан чыгымдарды билебиз. Ушуларга жардам катары 100 000 сомдон бердик ар бир командага. анан баягы күйөрмандар тараптан анан бир жеке бир баракчаларда жазып калат да, баягы ушу жетекчилер акчаны жеп койду, жеп кетти, жооп берсин деген сыяктуучу. Сиздер эмне акча жейсиздер? Мен ошол нерсе мага аябай кызык болуп атат. Эми бул күлкүлүү нерсе. Биз федерация тарабында айлык жок. Бул улуттук мурас катары өзүбүз кызыккан ата бабаларыбыздан калган оюн бул көкбөрү. Жакшы эл аралык деңгээлге чыгуу астында турат. Көкбөрүгө болгон салымыбыз болсун деп чыгым үстүндө келебиз. Биз федерация балдардын азыр контракттары бар. Муну өзүңүздөр төлөйсүздөр. Ооба. Сөз федерация тарабынан төлөнөт. Аттар өзүңүздөр билген, мен келгенден бери федерацияга жакшы эле багы аттарды алдык. 6 ат алынып келди ынтымак командасына. Демөөрчү досторубуздан өзүбүз алып аттык. Аттардан дагы 4 атыбыз оюн учурунда өлүп калды оюндан кийин. Ай, Бул жок болбойт экен бул спортто. ат өлгөндө деле канча чыгым. Ооба. Андан тышкары биз ынтымак командасы ушул 15 атты жыл бою бир жерде кармап багабыз. Өзүбүз федерациянын сарайыбыз бар Бишкек шаарынын четинде. Ошол жерде кармайбыз, бардыгы бир жерде турат. Алардын жем-чөбү, витаминдери. Жем-чөбү биз федерациянын мойнунда, Талас областынын федерациясынын мойнунда. Кыскасы чыгым эле эч кандай айлык жок, эч кандай акча жок, сырт жактан келген. Байгелерден акча келет, бирок ал 12 ат менен оюнга катышкан 12 балага тегиз бөлүнүп берилет. Бизге Ошондо деле баягы бизде чоң суммадагы байге коюлбайт да. 500 000, 200, 300 000 деген акчалар бөлүнөт. Анан ал бөлүнө келгенде билинбей баягы кичинекей эле суммадагы акча эле болуп калса керек. ооба. Балдарга болгон эми уткан байгебизди бөлүп беребиз. Чыгымдарга алып калбайбыз. Азыр ынтымак командасы биздин республикабызда алдыңкы командалардын бири. Ушул командага жигиттерди, аттарды тандоо кандайча тандалат, кантип тандайсыздар? Баягы мыкты команда деп билебиз баарыбыз. Мыкты жигит, мыкты аттар сиздердин колдо да азыркы учурда. Бул тандоолор биз мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетсем, негизи салт болуп эле калган. Талас областында эң биринчиден айыл өкмөттөр арасында оюндар өтөт. Ал оюндарды калтырбайбыз ар дайым. Анан райондор арасында, 4 район арасында чемпионат өтөт. Ар бир райондо оюндар болуп өтөт. Ошол 4 оюндун жыйынтыгы боюнча ынтымак командасынын курамы түзүлөт. Көбүнчө көп жылдан бери оюн көрсөтүп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар команданын баягы костягын бузбаганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле моментте жаңы чыгып келаткан жаш оюнчуларды командага кошуп, тажрыйбасын көтөрүп, кийин команданын келечеги боло турган оюнчуларды кошконго аракет кылабыз. Өзүбүз жетекчилик, анан командабыздын алгачкы маршруттуруучусу бул капитаныбыз Орозбаев Жөкө байкебиз. Ошол адам менен кеңешип, аттарды тандаганда да көбүнчө тажрыйбалуу аттар,
бардыгы жогорку лигада оюн көрсөтүп жүргөн. Ошол эле Аватар, Алмаш кыз, Аватар аргынабы канча жылдан бери бир эле ынтымак командасын эмес, Кыргызстан курама командасынын намысын коргоп келет. Ал аттын ээсине да Дамир Байкеге, Кылычкулов Дамир Байкеге ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Намыс деп казак туугандардан кандай өлчөмдөгү сунуштар түшкөндө да сатпай, ушул Кыргыздын намысына жаралган ат деп келет. Дагы башка аттар ат алып берип жүргөн, аттарын команда ичинде берип жүргөн байкелериме, досторума ыраазычылык билдирип кетким келет. Азыр эле ошол аттар көбүнчөсү Кыргызстан курама командасында да, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргойт, Кудай буйруса. Анан ошол аттарды таптаган саяпкерди да сиздер кантип тандайсыздар? Албетте, келгенден баштап, келгенге чейин ынтымак командасынын саяпкери болчу Кудай берген Эсенжол агабыз. Аттардын баардыгы 12 ай бою аттардын жанында ар дайым. Ар дайым Ар дайым жанындабы? жанында. Анда ар дайым машыгууда витаминдери, аттардын жем-чөбүн баардыгын контролдоп Ооба, 12 ай бою аттар менен экен да. ооба, аттар менен Эсенжол байке. Ал кишиге да ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Ийгиликтерге жетип атканыбыздын бирден бир себеби да биздин саяпкерибиз десем болот. Анткени оюндардын 70 70% мыктылыгын ушу аттардан чечилет да, 60-70%. Балдарды тандаганда эле аттарды да саяпкерибиз менен кеңешип тандайбыз. Ийгиликтин сыры эмнеде? Факторлор көп. Бул биринчиден Кудайдан бардык жеңиштердин баардыгы. Анан ошол эле аттардын даярдыгы, балдардын даярдыгы, биздин машыктыруучубуздун эмгеги, анан эң чоң жетишкендиги бул Талас федерациянын бул системасы да, структура, федерациянын иш алып баруусу. Бизден мурунку жетекчилердин алып барган иштеринин бүгүнкү жыйынтыгы деп эсептейм. Ошол эле Талас байке, Жылысбек байкелер ынтымакты. Чаткал байкеден баштап 20 жыл болду бул ынтымак командасынын түзүлгөнүнө. Айыл өкмөттүк, райондук оюндардын өтүшү көп көкбөрөгө жылдыздарды алып келди да бизде Таластан. Анан Дастан Асбековичтин убагында Дастан байкеде ынтымак кандай пикке чыкты десем болот. Бүт болгон турнирлердин баарын жеңип, ошол 3 жыл аралыгында 11 мелдештин 8-өндө чемпион болуптур. Ал федерацияны алып атканда мага аябай жоопкерчилик, коркунучтуу болду да. Ушул команданы мындай ылдый түшүрүп албасам экен планканы. Кандай иш алып кете алам? Эртеңки турнирлерде жеңилип калсак, эл ушуну кандай кабыл алат деген. Кудайдын буйругу менен жакшы ийгиликтер менен келатабыз. Кийинки мелдештерге да ушул аракет кылабыз. Быйыл да федерацияда көп иштерибиз көп. Көчмөндөр оюндардан кийин иш-чаралар бар. Өзүбүздүн областта өткөзө турган. Аларга даярдык көрүп атабыз. Кайра эле кийинки жылга Кудай буйруса, келечекке балдар көкбөрчүлөр чыгарып өтө турган өзүбүздүн пландарыбыз бар. Биздин вице-президенттерибиз, ынтымак командасынын жетекчиси Назаров Адилет өзүбүз болуп, жакшы жаңы форматтагы турнирлерди өткөзөйүн деп пландап атабыз. Азыркы учурда Талас областынын көкбөрү федерациясында сиз дагы жаш экенсиз. Областтын 2 вице-президенти дагы, анан ынтымак командасынын да жетекчиси жаш жигиттер экен. Бул иштешүүгө ыңгайлуубу? Ушул досторум колдоосу менен федерацияга жетекчи болуп келгем. Мага биринчи сунуш түшкөндө ушул досторум менен кеңешкен, үй бүлөм менен кеңешкен, ушундай чыгымдар болот экенин билгем, түшүнүп эле келгем. Досторум бардыгыбыз 92-жылдыбыз, 1992 жылы туулган Талас областынын кулундары бардыгы.
ошол эле Нуржан уулу Каниет, вице президент, укук коргоо органдарында иш алып барат. Анан Назаров Адлет ынтымак командасынын жетекчиси. Ал дагы досум. Биз федерацияга келе электе эле дос болуп жүрчүбүз. Иш алып баруу, досторум менен иш алып баруу жеңил да. Биз өзүбүздүн ар бирибиз бири бирибиздин характерибизди билебиз, жүрүм турумубузду билебиз, оюбузду жарым сөздөн түшүнөбүз, бири бирибиздин сунуштарыбызды колдоп кубаттап турабыз. Ошол. Бала чагыңыз кайда өттү эле жана көк бөрүгө кантип кызыгып калгансыз? Бала чагым ошо Талас областында, Караштуу Кара Бура районунда, Бакай айылында өткөн. Көк бөрүгө кызыгып калышым негизи бала кезимден эле өзүм спортко жакынмын. Грек-рим күрөшү, кыргыз күрөш башыгып жүргөнмүн. Бирок көк бөрүгө кызыгып калышым бирден бир себеби бул биздин ошо Бакай айылында негизи өзүңүздөр билгендей улакчылар көп. Улакчылардын мекени деп коюшат. Кыргызстандын звезда көп улакчылары бар, жылдыздары. Бирок ошо биз бала кезде Манас Талас деген команда бар болчу. Талас областынын намысын коргоп келген. Ошол команданын күйөрманы болчумун. Манас Талас командасы да чоң ийгиликтерге жетишкен. Президенттин кубогун уткан 2 жолу. Кыргызстан чемпионатын уткан, алгачкы чемпионаттардын бири. Манас Фест жана Манастын 1000 жылдык турнирлеринин баарын чемпион болгон Манас Талас командасы. Ошол убакта эле ынтымак, достук, Сары Өзөн сыяктуу командалар бул. Мен эсимде бала кезибизде ошо Манас Талас, Достук, Бүркүт, кечиресиздер, Бүркүт командасы Ош облусунан. Ташбилек, Рассвет деген командалар бар эле. Ошол доордо Манас Таласка күйөрмандык кылып жүрүп, көк бөрүгө кызыгуубуз артып калган. Анан кийин 2004-жылы ынтымак командасы. Ошодон баштап ынтымак командасын өзүм күйөрман кылып келем. Ынтымак командасын алдоордо күчтүү командалар бар болчу. Бул Дордой, Бөрүлүү командасы, Кабылан. Ал командаларда оюндарын калтырбай көрүп келчүмүн. Барпиев Нурлан агабыз биздин айылдан болот. Ошол агабыздын оюнун көрүп көк бөрүгө кызыгып калганбыз. Мындай ошол учурда ушул ынтымак команданы жетектеп, же болбосо бир областты жетектейин деген ой келчү беле сизге? Бул эми кыялдарда болсо керек, мындай оюм деле болчу эмес. Ушундай айта алам. Күйөрмандан алып келип жетекчи кылып коет деген оюмда болгон эмес. Эң биринчи жолу Талас областынын көк бөрү федерациясында баягы кызмат кылып бер деген сунуш түшкөндө кандай ойдо болдуңуз эле? Мен ал коркуп жок деп жооп бергенмин. Мен мындай жоопкерчиликти ала албайм. Анан десем, Дастан Арсбекович менен Аскат байке, өзүм айылдаш байкем болот. Айтышты, сен Кара Бура командасына жардам берип келесиң, Таластан башка командаларга жардам берип атасың, ат алып берип атасың. Андан көрө ушуну бир командага кел. Быйыл биздин кызмат мөөнөтүбүз аяктап баратат. Айттым, мен жоопкерчиликтен чочудум биринчиден. Бирок үй бүлөм менен жакындарым менен кеңешип көрүп жобону айтам деп. Ушу 9 май турнир өткөндөн кийин макул болдум. Талас областында ушу көк бөрүгө кызмат кылган аксакалдар, байкелер, агалар болуп, Дастан байке федерацияны өткүзүп берип атканда чай берди. Ошол жерде кандидат болдум, талапкер болуп. Бир добуштан колдоп беришти, 4 район делегаттары. Ошентип келип калдык, макул болуп. Чапанды кийгизип туруп чоң жоопкерчиликти баягы далыңызга асып туруп жөнөтүштү. Анан баягы ынтымак команда азыр алдыңкы командалардын бири болгонуна байланыштуу күйөрмандары да көп. Ошол эле учурда баягы жаман сөз айткан адамдар дагы бар. Баягы атаандаштарга эмне айтасыз? Ынтымак командасына атаандаш болуп баягы жаман сөз сүйлөгөн адамдарга. Эми
Жамансыз атаандаш дегенде биз команда жетекчилиги, ушул жогорку лиганын командаларынын жетекчилиги, оюнчулар аябай жакшы мамиледебиз. Ошол эле Сары Өзөн, Достук, Мурас, Ийгилик командалары аябай жакшы мамиледебиз. Бул оюн учурунда эле болгон учурлар күйөрмандарга башкача жетсе керек. Ар ким өзү күйөрмандык кылган командасынын балким эмоциялардан бул. Күйөрмандарга эчтеке айта албайм, бирок ушул бөлүнүү маселеси баягы түшөнүлөт да. Түндүк түштүк бар эле Кыргыздын баатырлары да булар көкбөрүнү жөнөкөй адам тарта албайт. Балким бул орто кылымдар болгондо бул азыркы улакчылар аябай сыйлуу баатыр адамдар, эл башкарган адам болмок. Жүрөгүндө жалы бар жигиттер. Күйөрмандарды ошо бөлүнбөгөнгө чакырып кетмекчимин. Мына командалардын аттары айтып тургандай эле кандай сонун Интимак, Достук, Мурас аябай жакшы аттар коюлган. Бирок баягы ар бир областтын намысын коргоп аткандан кийин эми бул баягы спорт катары түшүнүш керек да. Душман катары эмес. Күйөрмандардын ошо бөлүнгөнү комментарийлерде өзгөчө, оюн учурунда түшүнүлдүрөт.